Биздин апабыз да эле да мээрим беришет. Бардыгыбыз бири-бирибиз менен үй бүлөбүз да мындай. Бул каармандар Жалал Абадтагы ак жол балдар үчүн комплекстүү реабилитация борборунда тарбияланышат. Мында жалпы 19 бала жашайт. Алардын көпчүлүгү мектеп курагында болсо, чоңдору окуу жайларда билим ала баштаган. Бардыгыбыз бири-бирибиз менен үй бүлөбүз да мындай. Бирөө бир нерсе болуп калса, мисалы үчүн математикадан кыйналып атса, биз чоңдорубуз келип жардам беребиз. Мен билбей аткан нерсемди менде эжекелер жана мен чоң акаларым да, менден чоң акаларым бар. Ошолор келип да жардам берет. Мисалы үчүн досторум да бири-бирибизге жардам берип, биякта бир туугандайбыз. Баштагыч класстын мугалими. Быйыл тапшырдың? Быйыл 1-курсмун. Мугалимдик кесип мен кичинекейимден баштап кызыгат болчумун мугалимдикке. Анан бияктагы балдарга деле мурда мугалим болуп өзүмчө сабак берип ушинтет болчумун. Анда ошо кичинекейимден баштап кызыкканым үчүн ушу кесипти тамдадым да. Кайсы тамга? Мекеменин тарбиялануучулары ар кандай тагдырга туш болгон, турмуштун оор сыноосуна кабылган балдар эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын буйругу жана актынын негизинде алгач балдарды 6 айга жайгаштырышат. Бирок айрым өспүрүмдөр соттун чечиминин негизинде мында 18 жашка чейин калтырылат. Мигранттардын балдарынан 19 баланын ичинен 2 баланын эле ата-энеси 2 башка жолго түшүшкөн. Атасы өзүнүн экинчи үй бүлөсү менен ушу Россия Федерациясында жашайт. Апасы бул жерде ичимдик ичкен үчүн балдарын карай албай, бүгүнкү күндө ушу 2 баласы бизде борбордо тарбияланууда. Калгандары 5 тоголок жетим, калгандары жарым жетим. Жалал Абадта мындан сырткары Ак Бермет үй бүлө тибиндеги балдар үйүндө учурда 4 тарбиялануучу бар. Бул мекеме балдар өзүн үйдөгүдөй сезип, үй бүлөдөгү тарбияны берүү максатында шаардык мэриянын алдында уюштурулган. Андан сырткары фостердик үй бүлөгө дагы балдар жайгаштырылган. Фостердик семья деген дагы үй бүлөбүз бар, багуучу үй бүлө деген. Бул атайын сертификат алышат, ошо фостердик семья кылып. Бүгүнкү күндө азыр Жалал Абад шаарында 2 багуучу үй бүлөбүз бар. Бирөөсүн азырынча эми сертификатын жакында эле алды. Жумушун азыр баштай элек. Ал эми биринчиси бул 1 жыл, 2 жыл болуп калды. Мына 2 жылдын жүзү болуп атат. Азыркы күндө ал жерде ал фостер семьябызда 2 балабыз, ошо кароосуз калган 2 балабыз тарбияланып жатат. Акыркы 10 жыл ичинде Кыргызстанда интернат тибиндеги социалдык мекемелердин саны 20га көбөйдү. Бирок аларда жашаган балдардын саны азайган. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңештин жыйынында билдирди. Учурда республиканын 137 интернат тибиндеги мекемелерде 9973 бала бар. Булардын 69-у мамлекеттик, 17-си муниципалдык, 39 жеке жана 12 диний мекемелер. Балдардын 5% ата-энеси жок. Министрлик турмуштук оор кырдаалда турган балдарды аныктоо үчүн мониторинг жүргүзүп турат. Өткөн жылы ата-энеси миграцияда жүргөн 88 миңден ашуун бала аныкталып, анын ичинен 701 бала соттун чечими менен мамлекеттин камкордугуна алынган. Ал эми 530 балага убактылуу камкордук берилип, 100дөн ашуун бала реабилитациялык борборлорго, интернаттарга жана фостердик үй бүлөлөргө жайгаштырылган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.